Kengешип иш кылган адам кечирим сурабайт эч качан. Себеп бул адам өкүнбөйт да. Эми ошол сиз кеңешкен, сиз алардын кеңешин уккан адамдар, эгер сиз жашаган жерден болсо, бул өтө пайдалуу, өтө жакшы болот. Өз өлкөбүздүн доктурлары менен, табыптары менен кеңешип, ошондой эле өз мечитибиздин имамы менен диний маселелерди кеңешип, сурап иш кыла турган болсок, ушул туп-туура болот да. Өзү адамдын акыл эси, илим билими, тажрыйбасы көбөйгөн сайын мөмөлүү дарактай ийилип туруш керек да. Бүгүн кичине маселеден, мектеп маселеси үйдө чырчатак, каникул маселеси үйдө чырчатак, базарга баруу маселеси не үчүн? Себеби кеңешкен эмес да. Аллах Таала дүйнөдө адамдарга ар бир нерсени ар түрдүү кылып берген. Бир дагы нерсени бардык адамдарга бирдей кылып берген эмес да. Адамдардын өмүрү бирдей эмес, көз караштар бирдей эмес, адамдардын билими дагы, тажрыйбасы дагы, күч дагы, кыскасы жада калса бир ата-эненин балдары ар түрдүү болот. Ар бир нерседе бирдей болбойт адамдар. Кээ бирөөлөргө Аллах Таалам акыл эсти, түшүнүк, көрөгөчтүүлүк, тажрыйба көбүрөөк берген. Кээ бирөөлөргө орточо, көпчүлүк элге орточо, кээ бирөөлөргө азыраак. Кыскасы дүйнөдө түрдүү. Кайсыл жааттан алып карасаңыз, адамдар түрдүү, бирдей эмес эч качан. Беш манжа тең эмес. Бул өзү чындап эле бешөөсү тең эмес. Бирок мунун максаты бул манжаларды теңдештирүү эмес, балким адамдар арасында ар кимдин деңгээли ар түрдүү деп баяндамакчы. Демек, ошондой экен, жакшылыкта ар дайыма адам өзгөнү өзүдөн жогорураак деп сезиш керек. Жакшылык дегенде, мисалы, акылдуулук жагынан адам ар дайыма өз ата-энесин, устазын, мугалимин, өз жетекчисин өзүнөн акылдуураак деп эсептөөсү керек. Албетте күч жагынан кээ бир учурларда бала атасынан күчтүү болушу мүмкүн. Бирок акыл жагынан, данышмандык жагынан, тажрыйба жагынан ар дайыма атасын, устазын, мугалимин, жетекчисин, жада калса досторун өзүнөн жогорураак деп эсептеп жүрүш керек. Себеби адам качан бирөөнү өзүнөн жогорураак деп эсептесе, ошол адамдын айтканын угат. Эгер мен билим жагынан дагы, тажрыйба жагынан дагы мен билемин, мен жогорумун дей турган болсо, анда бирөөнүкүн укпайт да. Эмнеге? Себеби эң жогору өзү да. Ошондуктан дүйнөлүк жааттан дагы, соода сатык багытында дагы, диний багытта дагы ар бир адамдын өзүнүн жеке бир кеңешчиси болуусу шарт, зарыл. Ар бир багытта. Себеби адам макул, акылы бар, тажрыйбасы бар, билими бар. Бирок баары бир башка бирөөнүн ою, пикири, башка бирөөнүн кеңеши дайыма пайдалуураак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ла хаба ман истахара, ва ла надима ман исташара, ва ла аала ман i'тадал." Кыска хадисте 3 кеңеш берген, өтө кымбаттуу, жашообузга өтө жакшы пайдасын берген кеңештер. Биринчиси, кандайдыр бир ишти кылаардан мурда истихара кылган адам эч качан зыянга учурап калбайт. Кандайдыр бир чоң иш кылаардан мурда, чоң иш дегени, мисалы үйлөнөрдөн мурда, бул жашоодогу өтө чоң бир
кадам. Үй алууда, машина сатып алууда, же жумуш тандоодо, бул деген жашоодогу чоң нерселер. Мисалы, кийим кече алуу менен үй сатып алуу аябай чоң айырмасы бар. Ошол чоң кадамдар койгон учурда истихара кылса дейт. Истихара деген эмне? Истихара дегени Аллах менен кеңешүү. Үйлөнөр кезинде көп сунуштар болду. Мисалы, үйлөнө турган жигитке буну алыңыз. Анан бирөөсүн тандады. Толук чечим чыгараардан мурда 1 күн же 3 күн кеч жатаарда 2 рекет намаз окуп, истихара намазы. Истихара дегени Аллах менен кеңешүү деген сөз. Истихара намазын окуп, анан бир дуасы бар. Китепти ачып эле, ал дуаны узун, аны жаттагандар аз эле. Китептен карап эле дуасын окуйсуз дагы, ушул чечимим, ушул койгон кадамым, үйлөнүү маселеси, үй сатып алуу маселеси, ушул машинени алайынбы, албайынбы, ушул үйдү алайынбы, албайынбы, ушул кызга үйлөнөйүнбү, үйлөнбөйүнбү, ушуга турмушка чыгайынбы, чыкпайынбы деген чечим, экиленип турган бир чечим тууралуу 2 рекет намаз окуп туруп, дуа кылып, анан жатып аласыз. Түшүңүздө эчтеке көрбөйсүз. Түшүңүздө бир жашыл өң, көк өң, же бир апа-апакай кийимчен адам келип сизге мындай кыл же мындай кылба деп айтпайт. Эмне болот? 3 күн же 5 күндө адамдын жүрөгү ошол эки нерседен бирөөсүнө ооп калат, өзүнөн өзү эле. Мисалы, 2 үй, бул үйдү алайынбы же бул үйдү алайынбы? Өкөөсүн тең алгысы келип турат, бирок бирөөсүнө бир басым жасай албай атат. Истихара 3 күн же 5 күн истихара окуганда өзүнөн өзү эле жүрөгү эмне болот? Бир ошол Аллах Таала пайдалуу жагына жүрөгүн буруп коет. Ушундай кылып чечим кабыл алган адам эч качан зыянга учурабайт деген. Экинчиси, кеңешип иш кылган адам өкүнбөйт. Кеңешип. Биринчиси, ошол чоң кадамдарда, жашоодогу маанилүү бир жасай турган иштерде истихара жасадыңыз, эми кеңешкенде жакындары менен, үй бүлөсү менен, туугандары менен кеңешип анан иш кылса, эч качан өкүнбөйт. Истихара кылган зыянга учурабайт. Ал эми кеңешкен адам өкүнбөйт. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген макалдын мааниси, баарыбыз кеңешип бир адамдын бармагын кессек ооруйт. Неге оорубайт экен? Ооруйт. Бирок бул макалды кандай түшүнсө болот? Бул макалдын мааниси, көпчүлүк адамдын ою менен жасалган иш кичине анча-мынча зыян болсо дагы, ал зыян өкүнүчтүү болбойт. Неге? Кеңеш менен жасалган. Ошого жашообузда ар бир учурда кеңешчи болуш керек. Ар бир адамдын жеке өзү эң жакшысы ата-энесин кеңешчи кылып алганга жетпейт. Адам ата-энеси менен кеңешип иш кылса, үйлөнө турган учурда, үй ала турган учурда, сапарга бара турган учурда, же бир жумуш тандаганда ата-энеси менен эле кеңешип иш кыла турган болсо, зыянга учурабайт, өкүнбөйт. Бул хадис, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кеңеши. Үчүнчү кеңеши, орточо каражат кылып жашаган адам кедей болбойт деген. Муктаж болуп калбайт, бирөөгө көз каранды болуп калбайт. Качан адам өз мүмкүнчүлүгүн карап, орточо жашаса, тамак ашта, кийим кечеде, уна алууда, той өткөрүүдө, жана башка аземдерде, жана башка муктаждыктарды орточосун тандаса, эч качан кедей болбойт деген. Эң жогорусун тандаса, бат эле бүтүп калат мүмкүнчүлүк. Ошо алтындай баалуу кеңештер. Бүгүнкү күндө албетте ар бир адам кеңешет, бирок бизге жакшылык каалаган жана чынын айта алган адамдар менен кеңешкенибиз өтө пайдалуу болот. Ден соолукка тиешелүү болсун албетте. Соода сатыкка тиешелүү болсун.
kengeship kılgan, yok men bilem. Albatta biles, bирок ошону bir жолу kengeship, bekemdep alıp, işeniştүү bolsun üçün, көңүл tok bolsun üçün kengeship algan abzel, eң жакшы. Anan sodada dagы, dini jagытта dagы. Эми ошол siz kengешкен, siz алардын kengешин уккан адамдар, эгер siz жашаган жерден болсо, бул өтө пайдалуу, өтө жакшы болот. Себеби кээ бир адамдар бир табыптардын, бир доктурлардын кеңешин алып дарыланганга баштайт, өзүн өзү дарылап. Ар бир өлкөнүн табыптары, ар бир өлкөнүн мөмөжемиш дарылары ошол өлкөдө жашаган адамдарга расталган да. Ошол жердин аба ырайына карата, ошол жердеги мөмөжемиштердин витаминдерине карап, табыптар ошол өлкөдөгү адамдарга бир кеңештерди берет. Ал бизге жарабайт ал. Себеби биздин өлкөнүн аба ырайы алардыкына окшобойт. Мөмөжемиш алардыкына окшобойт, элдин организми алардыкына окшобойт, суу, аба ырайы алардыкына окшобойт. Ошондуктан доктурлар менен да кеңешкенде өз жашаган жериңизде, өз өлкөбүздүн доктурлары менен, табыптары менен кеңешип, ошондой эле өз мечитибиздин имамы менен дини маселелерди кеңешип, сурап иш кыла турган болсок, ушул туп-туура болот да. Башка бир өлкөнүн бир молдосу, бир аалымы, албетте, аны эч ким аалым эмес дебейт. Ал деле молдо, ал деле илимдүү адам, бирок ал кишинин маселе баяндоо ыкмасы өз өлкөсүнө ылайыкташтырылган. Ошол өлкөдөгү адамдарга, ошол мазхабка, анан биз дагы аларды көрүп алып, мына динде мындай турбайбы? Жок. Өзүбүздүн мечитибиздин имамын уксак, сиз өз мечитиңиздин имамын, биз өз мечитибиздин имамын, баарыбыз өзүбүздүн мечитибиздин имамынан сурап, кеңеш алып, дини иштерибизди жасай турган болсок эмне болот? Баарыбыздыкы бирдей болот. Анан мен фаланчы өлкөнүкүн, сиз түкүнчү өлкөнүкүн сурап, ошондой дарылансак, ошондой дин тутунсак, ошондой соода кыла турган болсок, бул пайдалуу болбойт. Албетте кеңешүү керек, бирок кеңешкенде дагы сиздин жагдайыңызды билген, сиздин акыбалыңызды түшүнгөн адамдар менен кеңешкен өтө пайдалуу. Ошого кеңеш үчүн дүйнөлүк маселелерде ата-энеден өткөн жакшы кеңеш берүүчү жок. Бирок бүгүнкү күндө балдар бир аз эле окуп, бир аз эле жаш чоңойгондо мындай деген бир түшүнүк келет: эми ата-энем эски заманда жашап өткөн адамдар, эми эски заман дегенде ашып кетсе бир 20 жыл сизден чоң болушу мүмкүн, же 30 жыл чоң болушу мүмкүн. Буну эски деп айтканга болбойт. Бир, экинчиси, ошол сиздей баланы тарбиялап чоңойткон ата-эне эч качан эски доордо болбойт. Бизге керектүү нерсени Аллах Таала ата-энебизге билдирген болот. Ошондуктан ата-энени дагы Kur'an tili menen Rabb деп айтат, тарбиялоочу деп айтат. Аллах Таала Rabbul Alamin болсо, аламдарды тарбиялоочу болсо, балдарын тарбиялоочусу ушул ата-энеси да. Аллах Таала аламга кайсыл жерге кимге эмне керектүүлүгүн билип, ошолорду жеткизип берип туручу зат Аллах болсо, балдарына, кыздарына керектүү нерсени билген ата-эне болот. Ата-эненин аты Рабб, тарбиялоочу. Ошого ата-энелерибиз менен кеңешип, ар бир нерсени балдарыбызды тарбиялоо маселесинде көпчүлүк учурда адам туура эмес иш жасап алып, ката жасап алып туруп, анан бир кезде өкүнгөн же кечирим сураганынын эч кандай пайдасы жок да. Дүйнөдө да пайдасы жок, акыретте да пайдасы жок. Ошого акыл эстүү адам эмне кылат? Кечирим сурай турган иш жасабайт. Кеңешип иш кылган адам кечирим сурабайт эч качан. Себеп бул адам өкүнбөйт да. Истихара кылган адам зыянга учурабайт. Ошондуктан туугандар, жасай турган ар бир ишибизде эгер кеңешип жасай турган болсок, соода жаатында дагы, дүйнөлүк кесиптерде дагы өнүгөбүз, ден соолук жаатынан дагы өнүгөбүз, дини жааттан дагы өнүгөбүз, эгер кеңешип жасай турган болсок. Мен билемин дегенди барго, ошону
Ketçine artqa koyup men bilbeyt ekenmin degendi özümüzge sabak kılıp ola turgan bolsak köp iyiliklerge jetişebиz da. Köp jakşılıklarga jetişebиz. Özü adamdın akıl esi, ilim bilimi, tajribası köböйгөн sayın mömölü darakтай iyilip duruş kerekti. İyilip turgan bolsa demek bilse bolat uşul akıldı. Bilse bolat uşul ilim bilimdi. Bilse bolat uşul tajribalı. Alemi kim aytsa men eng akıl estü, men eng tajribalı, köp akça tapkan, men dese oşonun koldan kelişince kaçış gerekti. Sebebi mömösü jok darak gana ödöge kötörülöt tirekteyiç. Mömölü darak ar daima iyilip turgan bolat. Kiçipeyillikti körсөтүп. Oşoga men bilbeymin degen түшүнүк эмнеге алып барат адамды сураганга. Кеңеш алганга алып барат. Кичине бир үй бүлө маселесинде кеңешип, бир мекеме ишкана маселесиндагы, өлкө маселесиндагы. Ошого ар бир өлкөдө кеңеш бар да. Ошолор эмне кылат? Кеңешет өз ара. Талкуулашат. Анан бир нерсени жакшысын, эң пайдалуусун тандап чыгышат да. Кеңешсиз болбойт. Кандай эле бир өлкө маселелери кеңеш менен болобу? Bir jeke adamdın dağı bir üy bülönün da maselesi kеңеш менен bolsa. Üyde misalı bir üy bülö atası, apası, baldары, kızdары. Kanikul boldu. Kanikuldu kanday ötköröbüz? Kеңешели. Kanday sonun. Kеңешip kanikuldu kanday ötköröbüz? Oy pikir bari türdü oylar aytılat, pikirler aytılat. Kеңешпегендиктен каникул өтүп кеткенден кийин анан айтады, айтпай билең мурда деп. Ошого башында кеңешип алсак, же мектеп башталат эртең, кайсыл мектепке окутабыз балдарыбызды, кайсыл базардан кийим кече дептер калем алып беребиз. Кеңеш менен бир үй бүлөдө иш алып барылса, келишпестүүлүк чыр чатак болбойт. Бүгүн кичине маселеден Мектеп маселеси үйдө чыр-чатак, каникул маселеси үйдө чыр-чатак, базарга баруу маселеси не үчүн? Себеби кеңешкен эмес да. Ошондуктан туугандар, маселелерибизди, өз көйгөйлөрүбүздү, жакшы иштерибизди дагы кеңешип жасай турган болсок, анда эч качан өкүнбөйбүз. Өкүнбөгөн адам бактылуу адам. Өкүнбөгөн адам бактылуу адам, жанында бир тиын акчасы жок болсо дагы, ал эми өкүнүчү бар адам сансыз акчасы болсо дагы бактысыз адам. Не үчүн? Себеби өкүнүч менен кайгы жүрөктө болот да. Жүрөк тынч болбосо, бул мүмкүнчүлүктөрдүн, байлыктын сансыз болгону көзгө да көрүнбөйт. Эми ошол кыжалатчылык, кайгы, өкүнүчтү ошол нерсеге алып барбай турган, ошол нерседен куткара турган нерсе эмне? Кеңеш, истихара, кеңеш. Истихара, кеңеш. Истихара жеке маселеде, кеңеш эл менен. Ошол кеңешчи ата энебиз болсо эң абзел. Эгер ата эненин илимий жааттан кеңеш бере албаса, анда өз мечитибиздин имамы. Андан аттап башка бирөөгө бардыңызбы? Ал сизин жашаган жериңизди билбейт. Ал жерде кандай маселе айтыш керек, аны билбейт. Ошого ар бирибиз өз мечитибиздин имамдарыбыздан дини маселелерибизди сурайлы, ата энебизден дүйнөлүк маселелерибизди сурайлы, жакын адамдар менен кеңешип, жумуш тандоодо же соода кылууда ошондой адамдар менен кеңешип иш кыла турган болсок, мындан биздин даражабыз түшүп калбайт туугандар. Мындай ойдо болбойлу, мен барып сурасам, эчтекени билбейт экен деп айтпай, ушул жакшы да. Адам ömür boyu үйрөнүүчү болуусу өтө жогорку деңгээлдеги бир даражада. Үйрөнүүчү болуусу. Себеби үйрөнүүчүгө каталары кечирилет. Жада калса үйрөнчүк машина айдап жүргөн адамдын, үйрөнүп жүргөн адамдын ката кемчилигин эл дагы көз жумат, башка айдоочулар, ГАИ кызматчысы дагы эмне кылат? Анын кемчилигине, анын катасына көз жумат. Үйрөнүп жүрөт. Качан мен билем деп айдаңыз эле, ар бир кемчиликке башка айдоочулар да эскертет. ГАИ кызматчысы бай эле токтоп туруп сизди эмне кылат? Жазат. Эмнеге? Сиз мен билем деп жүрөсүз жолдочу.
Ошондой эле дүйнөлүк жашоодо мен билбеймин, мен үйрөнүп жүрөмүн, атамдан үйрөнүп жашаймын, мечиттин имамынан үйрөнүп жашаймын, фаланча жетекчиден үйрөнүп, мындан даража төмөн даража көтөрүлөт. Кыяматта дагы эгер кайсыл бир ката кемчиликтерибизди Аллах Таала сурап калса, бул эмнеге мындай ката кылдың десе, биз не дейбиз? Алла, мен ошого үйрөнүп жүрдүм эле. Ошол үйрөнүп жүргөн кездеги каталар болсо керек бул. Ошого адамдын өмүр бою илим үйрөнүүчү болуп жашагандыгы бул чоң аалым болгондон абзел бул. Өзү чоң аалымдар дагы эмне деген? Нисфул илми ла адри. Илимдин тең жарымысы мен билбеймин деген менен камтылат деген. 10 суроодун 5-өсүнө жооп бердиңиз, калган 5-өсүнө мен билбейт экенмин. Бул эмнеге алып барат? Бул адамдын илимдүү экенин билдирет. Ар бир суроого эле шар жооп бериш шарт эмес да. Bir adam 10 суроо сураса, 10-осуна тең жооп бериш шарт эмес. Эмнеге? Аткарбайт ал. Ошо 4-өсүн 5-өсүн айтып коюңуз, аткарсын, калганын дагы бирөөдөн сурайт. Жарым илимдин тең жарымысы мен билбейм деген ушул маанини билдирет. Ошого жашообузда вакыт өткөрүүнү, мына азыр каникул болуп жатат. Каникулда балдарыбызды кандай тарбиялаш, ата-энелерибизден сурасак, сонун кылып айтып берет. Өзү биз кеңешип үйрөнбөгөндүктөн бирөөдүн акыл насаат айтканы бизге жакпайт. Бирөө бизге кичине кеңеш берсе, менимче ушул машинени албай эле койсоң жакшы болот го десе, биз жинибиз келет. Мен билбейт экенмби? Мен деле билем. Жок, жинденбешибиз керек. Бирөө кеңеш берсе, ойлонуп көрөлү, кабыл алалы. Ата-энебиз берсе, аны сөзсүз кабыл алсак пайдалуураак болот туугандар. Ошого ар бирибиз жашообузда өзүбүзгө кеңешчилерди алалы. Андан кийин жашообузду дагы бир жеңилдете турган, жашообузга өтө чоң пайдасы, таасири, туура таасирин тийгизе турган нерсе убактыны туура пайдалануу. Убактыны кантип туура пайдаланабыз? Аллах Таала бизге күндө 24 саат убакыт берет. Эс алганга, жумуш иштегенге, анан эмне кылганга, жеке өзүбүздүн кажеттерибизди бүтүргөнгө. Эми ошол 24 саатты эгер биз күн тартиби кылып жазып ала турган болсок, чындап эле, анда эмне болот? Анда убакытты туура пайдалана алабыз. Күн тартиби жокпу? Анда 10 жыл өтөт, биз бир класста окубайбыз да. Мектепте күн тартиби болгон үчүн жазганды, окуганды билбеген балдар убакыт өтүп жазганды үйрөнөт, окуганды үйрөнөт, эсептегенди үйрөнүп, акырын көп нерсени үйрөнүп алышат. Эмнеге? Күн тартиби бар болгондуктан. Саат ушунчада келесиңер, саат ушунчада ушул сабак, ушунчада ушул сабак. Күн тартиби болбосо 20 жылда дагы жазган окуганды адам үйрөнө албайт. Эмнеге? Күн тартип жок. Аллах Таала бизге 5 маал намазды күндүзгү күнгө таратып койду. Эмнеге? Өз жумуштарын намаздардан кийинке тартиптештирсе. Эртең качан жолго чыгабыз? Бамдаттан кийин чыгалы. Паланча жумушту качан кылабыз? Пешимден кийин кылалы. Биздин үйгө качан келесиңер? Асырдан кийин келели. Аллаху акбар. Кандай сонун. 5 маал намазды бириктирип, эртең менен турганда 1 саат убакыт бөлүп, 5-өсүн окуп алгыла, калган 24 саат намаз жок эле жүрө бергиле десе болот эле. Эмнеге? Таң эртең, уктаардан мурда, күн ортосунда, күн батаарда. Эмнеге? Себеби биздин өз дүйнөлүк жумуштарыбызды намаздарга карап тартиптештирип алуу үчүн. Ошондо эгер күн тартиби бизде бар болсо, кайсыл саатта эмне кыламын? Биз Аллах буйрса көп ниеттерибизди ишке ашырып алабыз. Жөн эле жасаймын деген ниет бар, бирок күн тартиби жок болсо, көптөгөн ийгиликтерге жетишпей калабыз. Ошого туугандар, ар бирибиз 1 жылдык тартип, программа, 1 айлык, 1 жумалык, анан 1 суткалык, 24 саатты кандай өткөрөмүн түзүп алчу болсок, биз күндөп өсүп жаткан болобуз да. 1 күн өттү, биз өсүп жаткан болобуз. Эмнеге? Өткөн күнү мен ушул нерселерди аткаргам. Жума сайын өсүп жаткан болобуз, ай сайын, жыл сайын өсүп жаткан болобуз.
Qaysil bir nerseni bir jumada bir jolu kılsanız жылына 52 жолу жасаган болосуз. 10 жылда 520 жолу жасаган болосуз. Елестетип көрүңүз, кандайдыр bir nerseni, bir жөн эле машыгуу болсун. Жумасына bir жолу машыгып жүрсөм не болот? 10 жылда 520 жолу машыккан болот. 520 жолу машыккан адам чемпион болот да. Ошого күн тартип. Албетте кээде бузулат. Bir toyga барып каласыз, конок келет, же конокко барасыз, же жаназа болуп калат, кээде бузулат. Ошол бузулганда биротоло таштап койбой, кайра жаңыдан башташ керек. Биз периште эмеспиз да, түп-түз жүргөндөй. Biz paygambar emesmiz da günөө kılbagандай. Bizdin atыбыз пенде. Кээде жыгылат, кээде турат дегени. Тура эмес жасап, кайра туурасына түшүп алат дегени. Биз ошон үчүн пендебиз. Периште да эмеспиз, Аллах сактасын, айбан дагы эмеспиз да. Ошондуктан кээде күн тартип бузулуп калса, анда эчтеке эмес, кайра тургузуп алып туруп, тартипти улап кете берсек, өтө жашообузда көп пайда болот. Анан балдарыбызга да түзүп берсек ушул күн тартиптерди. Аллах Таала берген жашоо туугандар кыска. Мындайча алып караганда, bir жааттан алып караганда, мисалы 1000 жыл эмес да, 100 жылдан азыраак. Бул кыска албетте. Ошол кыска жашоону биз пайдалуу, маңыздуу кыла алабыз. Көп ийгиликтерге жетише алабыз да. Качан бизде bir күн тартиби бар болсо, кеңешип жашасак, истихара кылып жашасак, орточо каражат кылып жашасак, Аллах буйрса жашоодо өкүнбөйбүз. Көп адамдар 40-тан өткөндө bir өкүнөт, 60-тан өткөндө дагы bir өкүнүп алат, өлөр аста bir сонун өкүнөт да. Эмнеге? Кеңешпеген үчүн, кеңешип жашоо өткөрбөгөнү үчүн, истихара кылып жашоо өткөрбөгөнү үчүн, орточо каражат кылбагандыгы үчүн, зыянга учурап, өкүнүп, кедей болуп жашаганы үчүн да. Ал эми адам зыянга учурабаса, өкүнүчкө дуушар болбосо, кедей болбосо, эмнеге өкүнөт? Өкүнбөйт бул адам. Ошондуктан 40-та да 60-та дагы өмүрдүн акырында дагы өкүнбөй жашоо үчүн эмне кылышыбыз керек? Жашообузду тартиптештирип алалы. Жана ошол тартип түзгөндө дагы өз өлкөбүздүн доктурлары, табыптары, аалымдары, ишмерлери менен кеңешип, эң негизгиси ата энебиз менен кеңешип иш кыла турган болсок, Аллах буйрса өтө чоң ийгиликтерге жетебиз. Акырында bir kеңеш, кайсыл нерсе сиздин напсиңизге жакпаса, ошонун пайдасы бар да. Доктурдун укол жагабы, адамга укол жакпайт. Чоң кишилерге да жакпайт. Ким айтат, мага укол жагат, мен күндө эртең турганда bir укол алып алам. Кимге жагат? Укол напсибизге жакпайт, бирок эң пайдалуу нерсе. Ачуу дарылар кимге жагат? Жакпайт, бирок ошол пайдалуу нерсе. Напсиге жакпаган нерседе пайда бар. Жумуш кимге жагат? Эч кимге жакпайт иштеген. Кимге жаксын? Жумушта пайда бар. Таң эртең уйкуну таштаган кимге жагат? Эч кимге жакпайт булчу. Бирок ошондо пайда бар. Ошого жашообузда өтө bir чоң сабак кылып алалы. Эмнедир bir нерсени жасайлы десек, напси. Эмне десе, койчу десе, демек билиңиз ошондо пайдасы бар. Ал эми напсиге жаккан нерседе зыян бар. Сөзсүз зыян бар. Напсиге эмне жагат? Бекер жаткан жагат. Демек бул зыяны бар. Ден соолукка да зыян, каражатка да, экономика жактан да зыян, бүт жактан зыян. Бекер жатканы напси, ошого напсиге көңүлгө жаккан нерселерден коркуш керек да. Ошого ата энебиздин айтканы бизге жакпайт. Мугалимдердин айтканы жакпайт. Шептин айтканы жакпайт. Демек ошол бүт пайдалуу экен да. Ошого ниет кылалы иншалла. Напсибизге жакпаган нерселерди жасап жүрөбүз деп. Дүйнөдө жүрөгүнө, көңүлүнө жакпаган нерселерди, напсине жакпаган нерселерди жасап жүргөн адамдар бейиште жалаң напси каалаганды жасайт да. Ал эми Аллах сактасын, бул дүйнөдө напси каалаганды жасап жүргөн адам эми бүттү. Адам же бул жакта напсини аткарат, же ал жакта аткарат да. Ошого бул кыска жашоодо напси жакты тандабайлы туугандар. Аллах Таалам баарыбызга айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Убактыбызга Аллах береке берсин. Истихара кылып, кеңешип,
ойлонуп жашай тургандардан кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.